Илгери эки аңчы кийик атканга аңчылыкка чыгышыптыр. Эки текени атып үй жактарына баратса, бир бийик бактын түбүнөн эки өлүп калган бүркүттү таап алышат. Карачы, байкуш бүркүттөр, кайсы келесе буларды атып салды. Эркек ургачы экен. Ооба досум, бул бүркүттөрдү көрүп жүрөгүм сыгылып кетти. Эмнеге атышты? Оми, карачы, бактын үстүндө уясы калыптыр. Балким ал жакта балапандары бар. Чыгып карап көрүш керек го дейм. Ооба, балапандардын үндөрү угулуп атат. Бакка чыгып кара эми. Мына сага. Эй, бул уяда 5 балапан бар экен. Бир текени таштап кетейли буларга. Антпесек ачкадан өлүп калышат го байкуштар. Көп күн эчтеке жебептир. Эң туура айтасың досум, ошентейли. Мына силерге. Эми тойгончу жегиле. Ошол күндөн баштап бул мергенчилер аңчылыктан келатып, ушул бүркүттөрдүн балапандарына дайыма бирден текеден таштап кетип турушат. Ошентип бир нече убакыт өтөт. Эй, силер көрдүңөрбү? Бул ким болду экен? Кебетесин жүрөгүмдө түшүп калды. Мен мындайды биринчи жолу көрүшүм 3 жылкымды шыпырып кетти го я. Бул ким болду экен? Бирөө 2 малды жеп кетти. Эми элдерге кол салбасы болду. Кебетесин көрдүңөрбү я? Журт бүт коңуштарда малдарыбызды бирөө жеп кетип атат. Ким болду экен бул я? Малдарды жеп бүтүп бизге кол салбасы болду. Ушудан коркуп атабыз. Ооба, ушудан коркуп атабыз. Ары бери жактарыбызды карап, абайлап жүрөлү эми. Коркуп атабыз. Атым суу ичип атат. Суу саптыр байкуш. Ошентип айтканда эле. Ай тентек бала, артыңан бирөө кууп келатабы? Байкай мени уруп кетсең эмне болмок я? Мага окшогон абашкалардын сөөктөрү жумшак болот. Ушуну билип жүр. Эй бала, малдарды бирөө жеп атканды сиз уккансыз да. Мен көрдүм аны. Азыр атымды сугарып атсам, суудан чыга алып атымды сүйрөп кетти ал. Көздөрү кызарган, анан тырмактары уп-узун бекен аныкы. Ооба, дал ушундай экен. Ал кайта кайтып келген турбайбы бул жака? Бул саздын коркунучтуу ээси. Аңчыларга апара аласыңбы мени? Ооба, жүрүңүз, узатып барайын. Аңчылар бул саз ээсинин үстүнө тетиги килейген аскадагы ташты кулатып эле өлтүрсө болот. Анткени буну найза да жебе да албайт.
Анан буну алыс жакта тоолордогу сары таштардан коркот дешет. Бирок ал таштарды бул жака ким алып келет? Ошон үчүн саз ээсин бул жактан эле тынчытыш керек. Ошентип аңчылар жээкке бир атты байлап коюп, өздөрү ачкага чыгып кетишет. Токой чалы болсо жээкте саз ээсин аңдып турат. Эй аңчылар, бул жакындап калды, даяр болуп тургула. Кулат! Ат байлабой жебе албайт дебедим белем. Эми баарыбызды кырат турбайбы бул? Жинденген бойдон баратат. Карагылачы, коңушубузга жол тартты. Эмне кылабыз эми? Эй, тетиги эмне болгон бүркүттөр? Карагылачы, мен айткан сары таштар менен келатат. Булар баягы биз экөөбүз сактап калган бүркүттөрдүн балапандары го. Карачы чоңоюп калгандарын. Ооба, ошолор экен. Ай азаматтар, жарайсыңар. Ошентип бүркүттөр саз ээсине сары таштарды таштап, аны өлтүрүшөт. Рахмат силерге бүркүттөр. Эч качан унутпайбыз бул жакшылыгыңарды. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.